Демек бизде мыкты таланттар көптөгөн кароо сынактын жеңүүчүлөрү мейманда атап койсок аларды. Ооба, албетте бизде студиябызда конокто Кубаныч Баркалбасов ырчы жана ошондой эле Тилек Таалай уулу ал дагы ырчы. Кандай келип алдыңыздар бүгүн Ат жигиттиңдер келдиңер. Башта. Жакшы эле келип алдык. Кутман таңыңыздар менен дагы бир жолу сүрдөбөйбүз. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн жакшы бир маанайыңыздарды тартуулап, телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы, жалпы кыргыз журтуна дагы өзүңүздөрдүн мындай тилектериңиздерди, жакшы маанайыңыздарды тартууласаңыздар болот деп айтсак, жаңылышпай болушубуз керек. Саламатсыздарбы, кымбаттуу кыргыз элим. Кутман таңыңыздар менен бүгүнкү күнүңүздөр сиздер ойлогондой ийгиликтүү өтсүн. Сиздерге жакшы жагымдуу жаңылыктарды тартып алган келип калдык. Айбар. Музыкалык клип тууралуу айтып өтүңүз. Жакында эле бүгүн бизде эфирибизде негизи жаңы тартылган клип экен, Ошол клип тууралуу айтып өтсөңүз. Сиздердин каналыңыздардан аз биринчилерден болуп кетти. Буга чейин да клиптер тарттырган элек, бирок башка клиптерден өзгөчөлүгү бул азыркы заманга болуп аткан окуяларга тиешелүү. Ырдын атында эле сабырдуу бол деген азыр сабырсыз инсандар аябай көп. Айтып коет го жини мурдун учунда экен депчи. Ошондой инсандар кызылганды экен деп. Андай болбойлу, кичине мындай сабырдуу бололу, сабырдын түбү сары алтын деген жакшы ырсаптар менен иштеп, анан бүгүн Кудай буйрса ошол телеканалдарга алып чыгып атабыз азыр. Мыкты. Эң сонун ишиңиздерге дагы бир сыйра Бүгүн бизде шоу кесилген экен деп коелу. Булардын учурдан пайдаланып айта кетейин. Жалпы сөзү Саламат Калбек уулу деген менин өзүмдүн акын досум. Обонуосу Айгерим Сырлыбай деген казак кыздыкы. Буларды негизи булар жаралганына 1 жыл болду. 1 жыл мурун Мавлид деп ушул Дворец спортада ушул Адеп башат уюштурган бир чоң иш-чара болот. Ошол жакта биз актёрский сцена менен коюп, анан постановка менен ырдагам. Анан автордон уруксат ала албай жүрүп, анан эми аранжировканы жаңылатып, Кудай кааласа элге тартуулап жатабыз азыр. Азамат, кереметтей үнүң бар экен, рахмат. Ийгилик коштойлу. Тилек мырза, сиздечи кандай чыгармачылык жаңылыктарыңыз болуп атат чыгармачылыкта? Бизде чыгармачылыкта бирсе жаңыдан гана киришип келатабыз. Жакында 2 дуэт, өзүбүзчө жекече бир чыгарма жаздырдык. Экөөңүздөрбү? Жок. Башка. Токтович Эркчебай жеке. Ай баракелде. Мыкты. Ошол алды дагы жакында буюрса клип тарталы деген ойлорубуз бар. Жакын арада. Алгач телекөрүүчүлөр комузду көрүп аткан болуш керек, дароо эле. Азыр бизге сонун чыгарма болот деп, эфирибиздин алгач башында чыгарма менен баштап алып, анан кийин май кесип алабыз. Бизден бир эс алып алачы комузугу. Ооба. Тууганбай Абдиев атабыздын сөзүнө жазылган Сыймык Бейшекеев агабыздын Кызганыч деген жакшы чыгармасы бар. Ошол чыгарма менен баштайлы. Gülümün bolum geçine, gözümdün batsan içine, gör gözbü alıp çürümökmün, köngülü bozuk kişiye. Karanın bolup geçine, karektim batsan içine, karatpay delem özündü, karaşı bozuk kişiye. Karasan başka kişiye, kan tolu düşüt içime, elikse yürek bulukunup, he bulun albayım gücünü. Çanaşa kalsan geçine, çaldırıp karayım yüzünü. Baleket kılbasan eken, başkanın girip düşünüm. Vale. Bileti boyum sanamdı, birlikte büyüyüp canamdı. El istep jürü özüngdün,
ишинди болуп каламбы, кыйсыпыр кылдың санамды, кыргыздан сендей табамбы. Sırtından çürüp kızganıp, sır kolu bolup kalambın. Aytkandan büyük ayla çok, aşıktık otu kayda çok. Meni süyeger işensen, men süygön menim payda çok. Meni süyeger işensen, men süygön menim payda çok. Эң мыкты. Ең сонун ушул аял зат деп жүрүп барып шаш таят экен го. Сыны коолап калат экенбиз го. Азамат керемет үнүң бар экен. Үн жаатынан кимден сабактан аласыз? Үн жаатынан Полатов деп кай. Улук Мырзагай чынында эле. Азамат мен билгендей эле айтып турмун. Улуттук консерваториядан алганбыз. Мындайда алып жүрөбүз агайыбыздан. 1 жыл болуп калды. Азамат Токтоевич менен жакында бир жаңы чыгарманы баштайт дегенсиң эле. Буюрса. Кубаныч мырза, сизчи окуу тууралуу сиз да өзүңүз ушул музыкалык билимиңиз барбы же? Менин музыкалык билимим, менин актёрдук билимим бар. Музыкалык билимим жок. Бирок актёрду мен ушул Бишкекте Токтоболот Абдымамунов атындагы улуттук драма театрда актёрдук бөлүмдү бүткөм. Сиз актёрсуз билсеңиз керек, актёрдо ырчылыкты да үйрөтөт. Актёр деген бардык нерсенин основасын билиш керек. Демек шайкеш келтирип керек анан экөөнү биргеликте аракет кылып иштегенге. Азамат. Эң мыкты. Дагы кандай жаңылыктарыңыз бар чыгармачы? Сиз ырдайсызбы өзүңүз? Азыр бизге ыр даярдап келдиңизби? Ооба, мен ырдайм. Эң мыкты. Анда биз Мен фокус көргөзөм. Кантип Кубаныч мырзанын чыгармачылыгына күбө болбой коебуз, Ооба. Ушул азыркы жаңырган ырымды бир куплет ырдап берейин анда. Азамат. Биринчи ырдардан мурун кечирим сурайм, азыр биз элибиздин кичине жакшылыктарын болуп тамагыбызды кичине орутуп алдык. Аттанган жолго кайрылбас олго, алдым бир жутум сараңы болбо, кек сактап какпа ачуулуу чакта, сабырың менен сары алтын тапта, биргем дүйнө жалган дүйнө, багымба жолдон жыгылбай сабырдуу бол, ийкемдүү бол. Мындай нерсе бул деген тарбиялык мааниси абдан күчтүү экен да. Бирок бир чети бул мындай учурда заманга мындай талап болуп отурчу ырлардын бири деп айтсак жаңылышпай болушубуз керек. Себеби дегенде азыркы көптөр эле лирикага көп басым кылышат, сүйдүм, анан күйдүм деген сыяктуу кылыпчы. А сиздер болсо мындай тарбиялык мааниде сабырдуу бол деп элди чакырып атасыздар да, чакырып үйрөтөт, жакшы нерсеге үндөп да. Негизги мында кандай десем, дагы мындан башка чыгармаларыңыздар барбы? Мындан башка чыгармаларым бар. Мен ошол 2018-жылы баштагам. Дегенде ападан башташ керек деп өзүм мамама арнап жазган ырымды. Ырын жаздырып, анан биргеликте клибин тарттырып, анан апама сюрприз кылып 50 жылдык марекесинде арно концерттен кетиргем да. Вот ошол менин мечтам болчу. Биринчи клибим ошол болгон да, алгачкы клибим. Анан сиз айткандай эле, жана айтсаңыз, таштар менин да урат мырыгы да, сүйжөндө ырларды ырдап туруп. Сүйжөндө 3 ырым бар. 3 тең клибим менен чыккан. Анан акыркы болуп, акыркы дебейинчи, мына ушуларды чыгардык азыр.
ошол сиз айткандай тарбиялык маанисине дагы карап аракет кылдык. Дагы бир ырым бар, алар бабалардын батасы деген ыр. Алардын да ырсаттары аябай сонун. Эми аларды опера багытында ырдаганбыз. Мыкты. Демек опера багытында да ырдайт экенсиз да. Опера дебейинчи, опера десе бул ария дегенди түшүндүрөт го, бул пол классика деп коет да бизде. Ушинтип түшүнөм да мен. Өкөнү эстрадан ырдайсың, анан үнүңдү тогологалы ырдайсың да, вообще ушундай да. Экөө тең ыр чыкен. Кыска суроолор, ырлардан 3 ырдын ар кайсы жеринен тандап айтып берем, силер улантып кете аласыздар. Бир строчкасына бир строчка бересиздер. Мисалы үчүн алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жагында. Молодец. Дагы Атың жакшысы көл. Ата бабаң сыйлаган. Карача. Көрөм деп келген адамдын Кеткиси да келбейт. Таластан. эң мыкты. Эми биз таң иретинде, Кутман таңда негизи мени сергитүү керек экен. Андыктан сиздерге азыр бир нече суроол болот, ошого жооп беришиңиздер керек. Макулсуздарбы? Келиңиздер. Бир чынынын ичинде 2 тамак бар. Бул эмне? Эртең менен негизи көбүнчө эмне менен тамактанышат? Бир чынынын ичинде 2 тамак бар. 2 тамак бар. Айтып көрчү. Не ал? Сарысы бар, агы бар, ток. Жумуртка эмеспи? Жумуртка, туура. Бир упай. Айтып кеткен деген эме кум шекер менен чай деп. Экинчи суроо. Байлап койсоң басып кетет, чечип койсоң туруп калат. Бул эмне? Байлап койсоң басып кетет. Чечип койсоң туруп калат. Битти кой. Үйдөн чыгаардын алдында эмнени байладыңыздар деп. Байлап койсоң басып кетет, чечип койсоң туруп калат. Ботинка. Туура. Молодец. Үчүнчү, сүйлөйт бирок укпайт. Бул эмне? Мына сага. Сүйлөйт бирок укпайт. Радио. Сүйлөйт бирок укпайт. Сүйлөйт бирок укпайт. Бардыгыбыз эле дене мүчөсү бар. Сүйлөйт бирок укпайт. Эмне сүйлөйт бирок? Оз. Туура. Төртүнчү, кып-кызыл алма эр болсоң карма дейт. Бул мырзалар көбүрөөк билет болуш керек, муну анткени мырзалар көбүрөөк бул нерсе менен аралаш. Кып-кызыл алма эр болсоң карма. Актердук чеберчилик көрсөтүп баштадык. Кып-кызыл алма. Анда мен сиздерге мындай жеңилирээк кылып айтайын. Кып-кызыл алма деп, жок, кармасаң кармай албайсың да. Ай дейсиң дароо. Эме чок. Туура. Мен таптым, Кудай. Кудай. Молодец. Карачы. Келиңиздер, анда дагы бир сыра жагымдуу чыгарма болот да. Комустун өнүмү. Той кылатабыз. Жакшы бир сусап тургандай. Шаңды чыгармабы? Жалаң эле сүйүү бостогонорларды да. Сен жакшы образ көрүп айттың. Кошулуп каласың да. Конечно. Келиңиздер, бардыгыбыз чогуу биргеликтерде эле. Ашаралы Айталиев атабыздын Жылкычынын ыры деген чыгармасы. Мен жылкы. Сен Дароо билеткен. Nasıl bir dokum mingenem, sağlıkın tercaylo жүргөнүм, sargındım жылкы кайтарбай, эриктим келчи сүйгөнүм. Эриктим жылкы кайтарбай, кайдасың келчи сүйгөнүм. Жылкоттой чөптүн түрлөрүн, мен жыттайм жыпар гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың ай, сагындым келчи сүйгөнүм. Санадан такыр чыкпайсың ай, сагындым келчи сүйгөнүм. Бали. Ныр қалса желге жалбыра, қырғышта бүркөт арғымақ, қамықпа
елендетпеген сыбай ай қарай көктен жалдырап. Сен жылқышы мен чабан, қырып добуш үн салам, өлкөбүз үчүн иштейли дай, өркүндөгөсүн нур заман. Өлкөбүз үчүн иштейли дай, өркүндөгөсүн нур заман. Өркүндөгөсүн Кыргызстан. Эң сонун Бали, кол чабуулар болсун. Жаштар өссүн. Жаштыгың барда таш чайла, жаштыгың өтсө ал кайда. Бир өткөнкү эфирде Камчы Сарыбаев конок болуп келип, баарыбызды күлгүзүп кетти да, мага бир анекдоту жакты да, ушу камчыны жаттап калдым баягы. Ушундай дискотека болуп атыптыр да. Бийлешип атса, ушундай бийлешип бир кашып атса эле, бир эркек эшиктен кирип келип мынтип караса, эркектин кирип келгенин көрүп калып, кыз дагы өзүн мага атакка жасайт окшойт да, мындай суйкайып отуруп калса, чоңуз бошсузбу десе, бошсун десе, жүрчү машина жүрбөй түр түшүп калчу дейт. Аябай жакшы анекдот. Келиңиздер, анда убакыт учкан куш. Телекөрүүчүлөргө болгон кандай каалоо тилектериңиздер бар, кутман таңыңыздар менен деп айтып өтөсүздөрбү? Сиздерге эркин микрофон болсун. Жалпы кыргыз элим аман болуңуздар, эсен болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Биз сиздерге дайым жакшы, жагымдуу чыгармаларды тартуулап турганга аракет кылабыз. Дайыма биз менен болуңуздар. Бали. Кыргыз элибиз тынч болсун, аман болсун, вирус келбесин. Вирус келбесин. Кытайлардын вирусу келбесин да. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сиздерге дагы бүгүн студиябызга келип, студиябыздын көркүн ачып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым эле өзүңүздөрдүн чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жалпы көптөгөн чыгармаларды тартуулап жүрө бериңиздер. Биздин кыргыз элибизге бир гана кыргыз эли менен чектелип калбастан дүйнө жүзүнө да чыгып, ошол жерден дагы көптөгөн ийгиликтерди багынтып келе бериңиздер деп сиздерге тилектешпиз.